Кайран гана мамлекет, кайран гана мурдуңа бок сүйкөлгөн кыргыздар деп айтып кеткен коомдук саясий ишмер, кино режиссер Дооронбек Садырбаевдин эстелиги тургузулду. Көзү өткөнүнө 15 жыл өткөндөн кийин эми гана бул улуу инсанга айкел тургузулуп отурат. Дооронбек Садырбаевдин эстелигинин ачылыш аземине анын жакындары, санаалаштары, жогорку кеңештин депутаттары катышты. Доке көч баштаса көсөмүлө, сөз баштаса чечениле. Кандай гана жетишпейт бүгүнкү күндө. Кайсы тармакта болбосун. Жай адам дүйнөдөн өтсө, анын кайгысы бир үйдүн ичиндедир. Докедей адамдар өтсө, анын арманы бүтүндөй атпай журт аралап жүрөр экен. Мына бүгүн кайсы тармакты албаңыздар. Адабиятты алыңыздар, кинону алыңыздар, саясатты алыңыздар, бардык жагында доке жетишпей турат. Мен ушу Дооронбектин иниси болуп калганыма өлө сыймыктанам. Каерге барбайын таанышат. Биз атабыз 44 жашында өтүп кетип, Дооронбек акам 12 жашында жетим калган экен, мен 8 айлык колдо калган бала экенмин. Менин бир арманым ушу атабыз ушу 6 баланын чоңоюп, кадыр баркка ээ болуп, мына эжем да депутат болду. Ел ичинде атамдын атын булгабай алып жүргөнүбүздү көрбөй калды. Арманым ошол. Атсаңар мени атып алгылачы, жамансыңар. Ал эми Дооронбек Садырбаевдин арманы эл үчүн күйүп бышып атсаң, эл кайдыгер деп кейигени бар. Ичи өрттөнүп баратып, анан бул сөздөрдү айтса керек кайран киши. Кайран гана мамлекет, кайран гана мурдуңа бок сүйкөлгөн кыргыздар дагы тарткылыгың алды экен. Белиңди бекем байлап туруп чыдагын. Өзүңдүн зөөкүр уулдарыңа, өзүңдүн зөөкүр кыздарыңа. Бул сөздөрдү 15-17 жыл башта айткан элем. Бирок анын айтып деп кеткендери актуалдуулугун алигиче жогото элек. Бечара кыргыздар, аман эле болгулачы. Жаны чыдабай кеткенде айткан сөзү бүгүнкү күнгө да алып келет. Ал эмне дейт? Ошол эл жер деп чырылдап аткан болсок дейт, элге журтта баары бир болуп калган окшойт дейт. Акемдин сөзүн сүйлөп эле дейт, айылда айыл өкмөттөн коркуп эле жатып калды дейт. Ошондо бир кыйкырган ачуу кыйкырыгы бар. Элим деп кан жүткөргөн балдарыңа кашайгыр качан арка бел болосун деп элге ушундай болуп кайрылган. Эми бүгүн кыргызда өзү негизи баатырды көз өткөндөн кийин айтат, себеп коркунучу жок. Докемдин ушул сөзү бүгүнкү күнгө дагы абдан актуалдуу, абдан керектүү. Бүгүн деле ошол кашайган көпчүлүк арка бел болоорунда күмөнүм бар. Бул бир жагы. Экинчи жагы кайран элим дейт. Мындай зөөкүр балдарың менен кыздарың бар экен, көрөр шоруң да калды экен, белиңди бекем буу деп кетээрде ошол трибунадан айтып кеткен ошол сөздөрдү. Мына бүгүнкү күнгө келип атпайбы? Ошондуктан Докенин жасаган иштери, айткан сөздөрү алдыда көп айтылат. Эми мындан кийин айтылат. Жана Чыңгыз Төрөкулович дагы экөө дээрлик 1 жыл кеттилер. Ошол жерден филармониядан чыкканда айттым эле мен. Чыңгыз Төрөкулович туулган күнүңүз куттуу болсун десем, журналисттер сиз сыяктуу болуп таң калышты. Эмне үчүн туулган күнү деп атасыз деп. Себеп Кыргызда эми түбөлүктүүлүккө кетти. Эми коркпой, чикем мындай эле, чикем андай эле, же Дооронбек Садырбаев андай эле, же мындай эле деп эми айтат мындан кийин. Монол жашоо, чыныгы жашоо, себеп бардыгы болгондой айтат деп айттым эле. Кандай кырдаал, кандай кыйынчылык болбосун карагылды какжарган калыс сөзүн дайым айтып жүргөн деп эскеришет Дооронбек Садырбаевдин замандаштары. Бирок тирүүсүндө баркталбай кеткен залкарды иш-чарага катышып, сөз алгандар мактап, жактап сөздөрүн эскеришти. Болбосо айрымдары кезинде ал кишини айланып качып турушаар эле. Анткени Дооронбек Садырбаев элдин ырыскысына кол салбагыла деп бийликке катуу сындарды айтып жек көрүндү болгон. Мындан улам көптөр аны менен жакындагысы келчү эмес. Айтылгандардын баарын эгер байкасаңар, сөзү курч. Карагылды какчарган, таамай сүйлөгөн деген сөздөрүм менен айтып атпайбы? Ошол карагылды какчарган, таамай сөзүн сүйлөгөн үчүн ошо Садырбаев болуп калды. Анан үлгү болчу деп атпайбы? Мен ал кишинин үлгү болорунан кийинки жаштардан бир аз чочулайм. Себеп бу кишиден үлгү ала турган болсо, кийинки жаштар көбүрөөк кыйынчылык тартып калат да. Заман ушундай өзгөрүп кетти да. Ал кезде эми
50 жылдығын компартияны қаншалық сындап, қаншалық деп келесе дағы 50 жылдығын компартия жақшынақай қылып мындай бір чоң сарайларды өткөрүп берді. 60 жылдығын шайданда өткөргөнбүз. Мына азыркы сүйлөгөндөрдүн баары качып жүрүп, жакындагандан жолой албай жүргөн мезгилдер болгон. Андан кийин 2005-тен кийин заман башкача болуп, мындай бир өзгөрүүлөр болуп, ушундай бир сезимдер менен болду. Мен Доромбек Садырбаев менен 91-жылы таанышкам. Мен телевидениеде иштейт элем, бул киши дасыккан режиссер болуп, андан кийин 95-жылы экөөбүз бирдей депутат болуп калдык, биринчи чакырылышта. Андан кийин экинчи чакырылышта дээрлик ал киши менин үйүмдө түнөп, мен ал кишинин үйүндө түнөп, шайлоочуларыбыз да бирдеме болсо, адахан тез келип калбасаң болбойт, эл сени суранып атат, эл сени менен жолугушуу келип атат, мени менен жолукпайбыз деп атат дегендей кылып каткырып күлүп тамашалап, ушундай болуп, үнүбүз да, күнүбүз да, ырыбыз да, чырыбыз да, сырыбыз да баары жуурулушуп бир болуп жүргөн кишилер. Азыр эми айтып атпайсыңарбы, эмне үчүн сүйлөгөн жоксуз деп. Азыр сүйлөй турган кишилер көп. Сүйлөп, ал кишини тереңинен билип, аябай чоң сый урматта болуп жүргөндөрү көп. Бирок кезинде тилекке каршы Докемди керек болсо сүйлөгөн сөздөрүнө КТРга жолотпой, өчүрүп, отурган жерлерин да көрсөтпөй, жыйындарга барган жерлеринен не деген бир жаман сөздөрдү айттырышып, даярданышып жүргөн азаматтар бүгүн мен карап олтурдум, тан бердим, кыргыз качанга чейин ушундай болор экенбиз деп. Ошондуктан Докем сыяктуу жигиттер чыга берсин. Аллах билип билбей жасаган күнөөлөрүн кечирип, акыретин абат кылсын. Артында калгандарга Аллах Таала сабыр кылсын.